Саламатсыздарбы? Алгач ушу бизди ушу фестивалга чакырган уюштуруучуларга терең ыраазычылыкты айтабыз. Анан кийинкиси мына Чыныбай Турсунбековдун өмүр жолдошу Нуржан эжей ошо агайдын ишини улантып эмгегини элге фонд аркылуу дагы эл коомчулук менен жеткизип атканга терең ыраазычылык. Ошол жерде Ерлан деген Смайыл уулу бар. Алардын өтө чоң эмгеги менен ушул иштер элге жетип атат. Эми уюштурулушу боюнча мен ушунчалык масштабтуу ишти уюштуруп өткөргөнүгө жалпы уюштуруучуларга рахмат айтам. Эчен деген белгисиз ата албаган таланттарды мына элге алып чыгып атат. Анан мен бүгүн жыйында дагы сунуш бердим. Мүмкүн болсо ушу КТРК, УТРК, Маданият каналы аркылуу, башка облустук телерадио компаниялар аркылуу ушу кече бүгүнгү поэзия кечесиндеги жарышты, бүгүнгү эң жакшы залкар кече бүгүнгү иш-чараларды, Сармерденди телевидение аркылуу, интернет ресурстар аркылуу элге жеткирсе жакшы болот. Анткени алыскы айылдарда мектеп окуучулары чыныгы бүгүнгү күндүн адабияты, ошонун авторлору, ошолордун жараткан эмгектерин укса, биздин жаштарда поэзияга, чыгармачылыкка кызыгуу болот. Эң акырында айтарым, ушу Чыныбай Турсунбеков өзү өмүрүдө саясатта кайсы тармакта иштебесин чоң иштерди жасоо менен биргеликте мынабул мүмкүнчүлүктү түзүп берип кеткени бул өзү мындай 10 жыл, 100 жыл кылымдарга кете турган чыйыр салып кеткенине дагы ыраазы болушубуз керек. Тынчтык аманчылык болсун, ушул иш мындан ары дагы уланса эң жакшы болот, дүйнөлүк деңгээлге чыгып атат.